Саламатсыңар. Бүгүн биз мектептердеги акча жөнүндө сүйлөшөбүз. Биздин конокто Чынара Апеева, Новопавловка айылынын тургуну, эки кызы ошол Новопавловкадагы Чыңгыз Айтматов атындагы лицейде окуйт жана акыркы мезгилде мына ал мектептин директори кызматтан алынганын алдында ушундай бир көп чуу чыккан, ошолорго катышкан жана активист деп койсок болобу? Ушундай болгон да. Рахмат бизге студияга келгениңиз үчүн. Эмне менен азыркы эмне болуп атат мектепте? Ал Абдуллаева деген директор алынды, анын ордуна башка бирөө дайындалды. Ушундайбы? Ооба. Эмне деген формулировка менен алынды кызматтан? Мында 83-чү берененин 10-чу пункту менен алынды. Документтерди бир жолу кайсы мыйзамдын беренеси? Трудовой эмгек кодексинин 83-чү беренеси менен 10-чу пункту менен алынды. Бул пунктта жазылган документтерди бир жолу туура эмес жасагандыгы үчүн деп. Бул жерде ал туура эмес. Ошондой болот экен, бир жолу же көп жолу. Ошондой бир жолу деген немеси бар экен, көргөзмөсү бар экен эмгек кодексинде. Бирок ал бир эле жолу бузган жок. Көптөгөн фактылар бар. Эмне себептен ошо билим берүү тармагы бир директорге немени кое албайт деп ойлойм да. Мындай статьяларды коюп, күнөөлөрү такталып турса дагы эмне үчүн ачык айкын айта албайт. Эмне себептен бир директордон билим берүү министрлиги коркуш керек деген бизди да кызыктырган суроолор абдан көп. Эгерде көп берене болуп кетсе, анда соттолушу мүмкүн эле да. Мүмкүн эмеспи? Жок, соттолуш керек. Себеби дегенде бир канча мыйзам бузуулар бар бул жерде. Акча чогултуу боюнча, ата-энелерге туура эмес мамиле кылгандыгы боюнча, окуучуларды байкедейге бөлүү деген боюнча, ошондой эле мугалимдерди жаман көргөзүп, ата-энелердин акчасын директор өзү жеп алгандыгы боюнча дагы ушундай күнөөлөр коюлган. Ушундай күнөөлөр коюлган, ата-энелер тарабынан тастыкталып уже берилип, жана органдарга берилсе дагы ошону аягына чейин чыгара албай жаткандарына ата-энелер ушунчалык нааразы болуп турат органдарга азыркы күндө. Эмне себептен күнөөсүн батыраак тактап, ошону ата-энелер жазып берген арызды батыраак карап чыга алышпайт деген. Биз бир канча айдан бери кайрылып жатабыз, жогорку кеңешке кайрылдык, президентке кайрылдык, премьер-министрге, билим берүү министрлиги, акыйкатчыга баардыгына кайрылдык, жана Собеске кайрылдык, көптөгөн жерлерге кайрылдык, Ген прокуратурага кайрылдык, УКМКга кайрылдык. Баарынан эле бирдей окшош каттар келет, сиздердин катыңыздар каралып жатат. Болду. Сунуштамалар мындай болуп атат. Бизге сунуштаманын кереги жок, бизге жыйынтык керек. Качан башталды ушул чуу? Бул чуу февралдын 15-нен баштап келатат. Мектепте иш-чара мындай болуп келген. Андан кийин 26 февралда биз тиешелүү жерлерге арыз менен кайрылганбыз. Билим берүү министрлигине, Чүй областтык прокуратурасына, андан кийин жогорку кеңештин депутаты Момбековго кайрылганбыз. Эң биринчи кайрылганыбызда. Ушул жерден бийликтин бир шалакылыгы бар. Чүй областтык прокуратурасына биз неме кылсак, кайрылсак арыз менен, ал районго жиберди. Макул, ал районго жиберсин. А районунун прокуратурасы, Сокулук районунун прокуратурасы биздин Сокулук районунун билим берүү боюнча башкы адисине жиберген. Биз канча фактылар менен, канча миллиондогон суммалар турса, ошого кызыгып карашкан эмес да, мен ошондой деп эле ойлойм. Себеби дегенде Сокулук районунун билим берүүнүн башкы адиси Эмилбеков жөнөкөй эле мындай эле кол алдындагы адамдарга көрсөтмө берген, барып ошол мектепти текшерип койгула деп. Текшерди, келди 20-мартта, мен комиссиянын немесинде болдум, өзүм отурдум. Бирок мындай канааттандырарлык эч кимсе эч кандай жооп айта алган жок да. Себеби дегенде биз мондай сунуш болду, силер мугалимдерге акчаны берип атыптырсыңар, силерге эч кандай дүмүрчөк бербептир, акчаны алгандыгы тууралуу, бул мыйзамды бузгандык деди. Бул эң чоң одоно, бул мыйзам бузгандык болуп саналат. Мугалимдин окуучудан акча алып, бирок ошого дүмүрчөк бербеген, акча алгандыгы тууралуу. Бул эң чоң мыйзам бузуу деп аталат. Бирок ошону алар эске алган жок. Жөн гана бир кандайдыр бир жаза колдонулушу мүмкүн деп туруп, кайра районго ушундай бир сунуштама көргөзүп койду, башка эч нерсе айтылган жок. Райондук прокуратура. Райондук прокуратура эч нерсе кылган жок. Жөн эле сунуштама кылып районго жиберип коет атпайбы? Алар болсо билим берүү министрлигинен Сокулук районунун куратору Айнура Кусейнова Сүйүндүковна келди. Та бир канча 3-4 адам келди. Эч кандай мындай
жыргалдуу текшерилген жок да. Кыргызча эле мындай кылсаңар тигиндей болот, тигиндей кылсаңар мындай болот деп эле сунушун айтып кетти. Бирок ошол эле сунуштун негизинде деле бирок ошо иштеш керек болчу. Жок, иштеген жок. Себеби дегенде Зав району биз берген акчадан, могул ар бир окуучуга ай сайын биз 700 сомдон 500 сомдон беребиз. Зав району Эмилбеков, анан кийин Билим берүү министрлиги биз берген акчаларга көз каранды. Анткени деген бир деле директорге, мектептин директоруна эмне себептен Билим берүү министрлигинин алы жетпейт? Ушундай суроо болуп атат да, эмне себептен бир мектеп директоруна алы жетпейт? Бөлүшөт да, ушундайбы? Себеби дегенде бөлүшөт. Бөлүшөт деген бул так эле ар бир адам айта алат. Анткени мектепке айына 1,5 миллиондон 3 миллионго жакын акча түшөт айына. Жана жеңилдик алгандан сырткары. Жок, бир эле биздин мектепте, могу Новопавловкада Чыңгыз Айтматов мектебине бир эле айда 3 миллионго жакын акча түшөт. Бир эле айда. Ар бир үй бүлөдөн канча түшөт? Сиздин 2 кызыңыз окуйт. Мен 2 кызым окуйт. Мен 5 балам бардыгына байланыштуу мен бирөөсүнө жеңилдик алгам 300 сом төлөйм бирөөсүнө 500 сом төлөйм. Ошондо айына 800 сом. Мага окшогон дагы ата-энелер бар да, айына 700 сомдон болгондо 2-3 баласы окуса 1400, 2100 ай сайын төлөгөндөр бар. Бул жеңилдик менен ошондойбу же? Жок, жеңилдик менен, жеңилдиги жок дагы. Эгерде мен жеңилдигим жок болсо 1200 сомдон айына төлөмөкмүн. 700'дөн. 700'ün içinden 500'ü фондко деп кетет. 200'ü тамак. Тамакка деп кетет. Бирок тамакка дегенде деле мында ар бир немени текшерип караганда мындай адам бирөөнү эле эмес, Кудайды да алдыбай, өзүн өзү алдыбай оокат кылса деп ошентет элек да. Себеби дегенде 1-класстан 4-класска чейинки балдар айтышат да, биз эч кандай этти көргөн жокпуз депчи. Мектептин директору айтат, жок, эт менен жасалат тамак деп. Ошондо эт кайда кетет, кайнап атып жок болуп кетеби деген дагы бир ой пайда болот да. Ошо кайнатып атканда казан жеп коет или тирили башка бир немелер жеп коет. Тамак 200 болсо айына 20 күн окуган болсо 210 сом кетет экен. Бир күндө 10 сомдон өкмөттөн да бөлүнөт да, мектептин бир канча акча. Ошол акчага жакшы тамак бала үчүн табыштыруу кыйын го. Но бирок баары бир тамак жакшы болуш керек да, сапаты. Бул жерде мындай неме болуп калат. Шаардык мектептерде, эми биз регионго карап калабыз да, Сокулук району, Чүй областы болуп. Шаардын мектептеринде ар бир балага 14 сомдон күнүнө 14 сом. Бала барабы, барбайбы, ал күнүнө 14 сом 20-21 күнгө эсептелинет. Биздин мектепте эле ошондой. Мамлекеттен биздин мектепке күнүнө 7 сомдон бөлүнөт. Биз берген 200 сом, ошону бөлгөнүбүздө күнүнө 10 сом, 17 сомдон айланат. Ал балаң барабы, барбайбы, тамакты ичеби, ичпейби, жок. Ошол алыныш керек. Эгерде балаң бир айда 2 жолу же 3 жолу эле барып, калган убакта барбай же ооруп бир нерсе болуп калса, жок, сен ага неме эмессиң. Кайтарып бербейт. Жок, кайтарып бербейт. Толук түрдө алат. Тамактыкы деп коелат. Белки 500 сом эмне үчүн деп отчет бере алабы мектептин жетекчилиги? Мектеп жетекчилиги 500 сомго отчет бергиле дегенде башында бизге таптакыр башкача берчү. 50 сомдон уборщицага, 40 сомдон охранага, анан 410 сомдон 100 сому библиотекада китептерди жаңылаганга, анан кийин дагы бир нерсе болуп, ушундай болуп кеткенин бизге список менен немеге доскага жазып берчү да мугалим. Мага да ошондой көргөзгөн. Бирок мен ошонун баардыгын эсептеп кайра арыз түрүндө мен кайра кайрылдым. Эгерде ушунчалык акчадан бөлүнүп турса ай сайын, муну күнүнө эсептедим, андан айына эсептедим, анан ар бир балага эсептедим. Ар бирин эсептеп көрсөң, анда биздин балдарыбыз жөн эле китепти эле көтөрбөй эле, мектепте китептери калып эле ушундай болуш керек экен да. Башкача заманда жашашыбыз керек экен да. Эгерде биз берген акчалар толук түрдө ошо мектепке натыйжалуу колдонулса. Жок, андай эмес. Бул жерде 200 сомдон кошумча сабак үчүн деп кармалат. Азыркы мезгилдеги алардын отчету боюнча. Ал сенин балаң кошумча сабакка катышабы, катышпайбы, ал сабакка сенин балаң кызыгабы, кызыкпайбы, ал аны менен директордун дагы, мугалимдердин да башы оорубайт. Чын эле болобу ошондой кошумча сабактар? Кошумча сабак деген биздин мектепте 5000 чукул окуучу бар. Алар мындай практически алар жетишпейт кошумча сабак алганга. Жөн гана расписаниянын ичине киргизип койгон.
Кошумча деп. Кошумча деп, доп урок деп койгонда. Кыргыз класстарга орус тилинен доп неме кошумча сабак, орус тилдүү класстарга кыргыз тилинен кошумча сабак. Бул расписаниянын ичинде. А негизи деген кошумча сабак сабакка чейин же болбосо сабактан кийинки убакта болуш керек да. Ар бир баланын жөндөмдүүлүгүнө жараша, ар бир мугалим менен ал өзүнчө сүйлөшүлүп өтөт да. Биз деле окуганбыз да анычы. Кайсыл сабакка кызыгасың? Математика, алгебра, сүрөт. Ошого жараша катышат, жок андай эмес. Бул класс боюнча каалайсың, каалабайсың, сен кыргыз тилди жакшы көрөсүң, орус тилди жакшы көрөсүң, жок. Аны менен баш ооруйт да. Ошол эле немеге катыштырып койгон расписаниянын ичинде. Анан дагы бул жерде директордун дагы бир кемчилиги, жанагы кошумча сабакка дегенде ар бир класста 40 окуучу бар, кеминде 35-40 окуучу бар. Эми ошону 200 сомдон көбөйтөлү, айына 200 сомдон түшкөндө эле 40 окуучу болсо 8000ден кошумча ал айлык алыш керек да мугалим деген. Кошумча сабак өткөргөн. Кошумча сабак өткөргөндүгү үчүн мугалим 8000 сом алыш керек. Макул, соцфондко төлөсө 7000 сом алыш керек. А жок, андай эмес. Ал мугалимге 1200 сомдон гана айына бөлүнгөн. А калган акчалар кайда? Аны ким жейт? Аны мектептин орун басары жейт, директор жейт, зав району жейт, билим берүү министри жейт. Тепкич менен бөлүшөт. Ооба. Мынау мектептен кийинки жана ийримдер болот эмеспи? Кружок деп коелу. Ошондойлор барбы? Мектепте сабактан кийинки кружоктор бар дейт. Бирок бар экенин билем, бир сүрөтү бар болчу, анан комуз, бий, дагы жанагындай немелери спорт боюнча бир кружоктор бар деп ошондой неме кылат. Бирок менин кызым комузга катышам деп, биз 2 жыл болду ал мектепке жаңы көчүп барганбыз. Ошол жака жаңы которулгандыгыбызга байланыштуу комуз кружогуна катышалы десек таптакыр орун жок болду. Эмне үчүн мен кошумча сабакка акча төлөйм? Эгерде балам эч нерсеге катышпаса. Төлөйсүңөрбү? Төлөйбүз да. Жок, жанагы 500-дун ичиндеби же 500-дун ичинде? 500-дун ичинде. Эгерде кааласаң дагы башка дагы платный услугалар бар. Спорт боюнча самбо, тигиндей мындай күрөш бир нелерге катышса, ага ай сайын 500 сом дагы андан сырткары. 500. Ай 1000 болуп кетет анда. Ооба. Канча ошондой канча ийримге катышат дегенге бөлүнбөйбү? Бирөөүнө катышсаң мынча акча, экисине катышсаң башкача деген. Ал себеби дегенде бул жерде дагы бир кызык. Мектептин эле спорт залын арендага берип койгон да биздин мектеп. Ал ким? Айыл өкмөткө берген. Айыл өкмөт биз билбейбиз дейт. Ошондо айылдын жергиликтүү депутаттары кармайт бул жерде. Алар болсо ошол жерде 200дөй бала ошол ийримге катышат экен спорт менен. Ошол жерде ремонттошуптур. Ал ремонттогондо ал кайсы акчага ремонттойт? Ал мамлекеттен бөлүнгөн акчага ремонттогон ал жерде. Жана силер төлөгөн 500дөн эмес. Жок, биз төлөгөн 500дөн эмес. Ага өзүнчө бир немеден төлөгөн. Жанагы өкмөттөн бөлүнөт го акча. Айылдарга, айыл өкмөт районго бөлүнөт да. Ошондо биздин айыл өкмөт мектептин спорт залын ремонттоп берген дагы ошол жерде кайра өздөрү ээлик кылып алган. Ар бир бала ийримдерди өткөрөт. Ийримдерди өткөргөн. Спорт. Ошондой кылып алган. Ал жерге акчасы бар балдар кирет. Кружокко катышыш үчүн жана самбо тегине кошумча төлөп, акчасы жок балдар кире албай калат. Ушундай нерсенин кереги бар беле деп ойлойбуз да. Эгерде баланын окугусу келип турса, может үй шарты туура эмес келип калат, акча таба албай калат ата-энеси, анда ал балдар окубай эле калып кетиш керекпи деген суроо да. Кошумча жанагы сабактардан тышкары дагы жана сиз 5000 адам дедиңер, расмий түрдө тизмеде канча? Расмий түрдө азыр биз көптөн бери 3 айдан бери бул мектептин ызычуусу чыгып аткандан бери 4500 болуп эле айтылып келген. Негизи андай эмес. Ал жерде 5232 окуучу бар. Мага март айында ошентип айтышкан, ошол жерде иштеген адамдар. 5000 Жаркын Оморова деген эже эле өзү айткан, 5000ден ашык окуучу болсо биз кантип жетишебиз? 167 мугалим болсок деп ошентип айткан да. Эгерде мугалимдик кесипти сүйгөн адам болсо, канча болсо да жетишкенге аракет кылат. Себеби мамлекеттен акча бөлүнөт, ата-энелердин акчасын алып атат. Ал ата-энелердин кандай десем, каалоосун канааттандырыш керек ал мугалим. Дагы бул жерде мындай да бир нерсе бар. Биздин мектепте, могу Чыңгыз Айтматов мектебинде коммерциялык класстар бар. Айына 3000 сомдон ар бир бала үчүн. Андан кийин 1500 сомдон төлөнүчү.
Анан ошондой Башка класстар. башка класстар, алар өзүнчө. Алар эртең менен саат 8ден келип, кечки 4кө чейин окушат. А силердин балдар канча окуйт? Биздин балдар болсо 3 смена менен окуйт. Эртең менен саат 7:30 башталат, 11-де бүтөт. Кайра саат 11-де башталса, саат 2-де бүтөт. 2-де башталса, саат 6-да бүтөт. Ушундай. 3 смена менен окушат. А беркилер Беркилер саат 8-де келген боюнча кечки 4кө чейин жүрөт. Ортодо жана кабинеттер жетишпей калат да бала көптүгүнөн. Жетишпей калганда аларды жана тансы деме кылган бөлмөлөр бар, ошол жака же болбосо эшикке гүлөйткөнгө чыгарып жиберишет да. Балдар мындай, кандай десем, жөн эле олтуруп калышат да. Жөн эле ары бери гүлөйт этип. Алар ата-энеси башкача бир ой менен берет да, 3000 сомдон айына төлөсөм, балдарым жакшы окуйт, сабагын жакшы неме болот, тамагы жакшы болот дейт да. Жок, алардын деле ишеничин актаган жок. Себеби дегенде ошол эле класстар менен биздин обычный эле класстын балдардын билим деңгээли бирдей. Керек болсо даже төмөнүрөөк да, жанагы 3000 сомдон төлөгөн класстар. Жетишпей калат экен жанагы бөлмөлөрдө. Бөлмөлөрү жана кабинеттер жетишпей калат, анан кийин дагы мындай да кылып коюшат да. Акы төлөнүп аткандан кийин доскага тапшырмалардын баарын жазып коет. Окуучулар болсо көчүрүп алат, ошол боюнча эле дневникке 5-терди кое берет. Бирок баланын башында эчтеке жок. Коммерческий деп аталат. Сапат үйдө болгондун ордуна жок. Тескерисинче. Төмөн. Себеби дегенде ошол эле класста окуган балдар башка менин тааныш эжелерге алып барып репетиторлукка беришет да, барып ошол жакта ушул бала окуп кетсин, ушундай болсун. Тиги эксперименталдык жанагы коммерческий класстан келген балдар, муунда окуганды билбеген балдар бар да. Ошол эле балдар менен тең биздин обычный эле класста окугандар алардан караганда өйдөрөөк окушат. Деги эле мына мыйзам боюнча ошондой мектептин ичинде коммерциялык класстар болуш керек деген бар бекен мыйзамдарда? Биз ошону сурасак, Билим берүү министрлиги Надира Сынташевна айткан, андай болушу мүмкүн эмес деп. Бирок ошого лицензия менен ачат да, аны дагы жөн эле ачпаса керек. Жөн эле бир директор келип алып ушундай кылбаса керек. Биздин мектеп дагы бир немеси бар, инновационный деген атты алып алган да. Инновационный дегенде ичинде бүт бар комплекстүү болуш керек. Бирок комплекстүү болгондо балдардын билим деңгээли, мугалимдердин өзүнүн билим деңгээли, алып жүрүшү, директордун өзүн өзү алып жүрүшү бул үлгүлүү болуш керек башкаларга. Инновационный дегенден кийин ага өкмөттөн өзүнчө акча бөлүнөт. Лицей деген үчүн ага өзүнчө акча бөлүнөт. Ар бир нерсесине акча бөлүнүп турат да бул мектепте. Бирок ата-энелердин жана фондунан түшкөн акча дагы директордун чөнтөгүнө түшөт, мамлекеттен түшкөн акча дагы директордун чөнтөгүнө түшөт. Бирок мектеп же ичи каралган эмес, же сырты каралган эмес, ремонту да жок. Ошондой эле балдардын билим деңгээли да төмөн да. Кайсы жагын карап, кайсы жагын чукулап айтышыңды билбей каласың да, башың айланат. Мамлекеттен бөлүнгөн акча директордун чөнтөгүнө түшпөйт. Ал текшерсе болот, аны каяка кетти, эмне болду. Бирок жанагы ата-энелерден чогулган акчанын изин табыш кыйын го. Жанагы заочный деген да бар дейт. Коммерциялык класстардан тышкары канча коммерциялык класс бар мектепте? Коммерциялык класстан 10дон ашык бар. 10дон ашык бар, заочный класстардан 2 бар. Заочный деген мектепте деги эле кандай бул? Эмне үчүн андай болуш керек? Мектепте заочный мектеп деген кандай бул? Заочный класстар деген 9-11 класстар, жана балдары тентек болуп, же болбосо да бир нерсе болуп окубай койгон балдар бар да. Аны ошолор эптеп аттестат алыш керек, же болбосо 9-ду бүттү деген күбөлүк алыш керек. Бул мамлекет эмес, адам өзүн өзү алдоо болуп саналат да. Эптеп документти алат, коррупция менен күбөлүктү алат, аттестатты алат, дагы бир окуу жайга тапшырат, ошондой эле коррупция менен. Аяктан да ошондой окуйт. Ал жактан деле ошондой окуйт. Канча төлөйт заочныйга? Заочныйга жанагы немелер айтып атат, ар бир айына 8000 деп атат. Эми аны азыр тактап органдарга берип койгонбуз. Эгерде органдар жакшы иштей турган болсо, ошону таап ачыкка алып чыгарат. Эгерде органдар ошону текшергенден коркпосо да, эл ойлогондой өзүн акыйкат иштей турган болсо, анда органдар таза алып чыгыш. Азыр текшерип атат ошонун баарын. Текшерип атышат азыр. Качан бердиңер документтерди силер? Биз май айында аудиттик текшерүүнү өзүбүз жасаганбыз, ата-энелер. Өзүбүз дегенде кандай? Ата-энелер, себеби дегенде ата-энеге каршы неме жанагы акча төлөгөнгө каршы чыккан ата-энелер барбыз да.
ошолор уюшуп алып өзүбүзчө акча чогултуп көз карандысыз аудит жана аудитордук жалдап контордон барып ошол жерден аудитти таап сүйлөшүп өзүбүзчө жалдап жана ата энелер берген акча фонддун акчасын текшерип бериңиз деп биз суранып акчасын төлөдүк. Мындай кылганыбыздын да себеби бар. Себеби дегенде биздин ата энелер берген акчаны бир дагы орган текшере албайт экен. Прокуратура текшере албайт экен, счетный палата текшере албайт экен, антикоррупция текшере албайт экен. Финполго качан гана арыз түшүп бири-бири менен мушташкандан кийин алар текшеришет экен да. Ага чейин текшергенге таптакыракысы жок экен. Андай укукту алып салыптыр өкмөт. Бул жерден дагы бир неме болуп атат. Жана биз документтерди алып, антип мындай кылып текшерип аткандан кийин аудиторскук отчетту 15 майда эле биз Финполдун колуна бергенбиз. Бирок ошондон бери эч бир жыйынтык жок, эч кандай кыймылдабай отурушкан да. Себеби дегенде өзүңөр текшерген документтерди Финполго берип атасыздар. Финполго берсек, ошону дагы алып чыга алышкан жок. Качан биз барып кыймылдабайсыңарбы, биз дагы заявление жазган атабыз, биз мынткен атабыз дегенден кийин гана кыймылдап башташты. 3-май күнү мектептеги 5 жылдык документтерди алып кетти. Бюджеттин документи Финпол алып кетти. Бюджеттин акчасын документтерин алып кетти, жана ошондой эле ата энелердин фондунун документтерин алып кетти. Демек, бир документтер бар экен. Бар экен. Акча боюнча, ата энелердин акчасы боюнча. 3-майда дейсиңерби? 3-июнда алып кетти. Мына жакында. Жакында эле алып кетти. Азыр иштеп атабыз дейт. Эми биз бардык үмүттү ошо Финполдон күтүп атабыз. Эгерде ошолор таап чыкса, анда биздин директорубуз Абдуллаева Диляра Кенжаевна орун басарлары менен кошо жумуштан кетиш керек. Аларга кылмыш. Кетти уже. Кетти дегени менен азыр күндө эле мектепте жүрөт директор. Ушунчалык бир мафия болуп уюшуп алган, жанындагы орун басарлары менен күндө эле мындай бир нерсени ойлоп таап, жаңы келген директорге бир иштөө мүмкүнчүлүгүн бербей жатышат. Ушунчалык неме болуп атат. Бул жактан баса тиягынан чыга калып, же болбосо собранияга келгиле десе убагында келбей, сөзүн укпай, ары туруп алып шылдыңдап. Мен өзүм күбө болуп келдим барып. Жаңы келген директор собрания кылып чыкты, чогулуш болуп чыккандан кийин эле бул жака чыгып алып, дагы бирөөсү айтат, "Ой, бул өзүнчө эле эмне кыйын болуп атат. Аны эмне бесит" деп ушунчалык сөгүнүп айтып баратат. Мени көрөрүмөн сразу токтоп калды. Мугалим Гүлбара Чыналиева деген. Мен көрүп алып аябай таң калдым да. Менин жанымда ошол күнү Финполдун балдары бар болчу, следователь, тергөөчү балдар. Алар да көрүп таң калды. Бул мугалимби эже дейт. Ооба десем, таң калып калышты да. Эгерде мугалимдер ошондой өзүн алып жүрө турган болсо, анда балдарга кандай тарбия берет? Буларды жумушка алып атканда билим берүү министрлиги аттестациядан өткөрүш керек болчу да. Эмне себептен ушуга билим берүү министрлиги мындай көрүнөрлүк мындай көңүл бөлө албайт деген ойдо. Эмне себептен мектептин директоруна алы жетпейт, жана ошондой эле мугалимдердин кандай жүрүш турушу деген мындай бир үлгүлүү бир нерселерди өтсө жакшы болмок беле деген да ой болот да. Себеби дегенде жана бир кумалак бир карын майды чиретет дейт. 1-2 же болбосо 5-6 мугалимдин атынан же бир директордун атынан бир канча директорлорго сөз тийиши мүмкүн, бир канча мугалимдерге сөз тийиши мүмкүн. Азыр ошондой болуп калбадыбы? Азыр өлкөдө ушундай эки жаатка бөлүнүп калды. Мугалим жакшы деген мугалимдер бар, жаман деген мугалимдер бар. Биздин эле мектепте мисалы үчүн акчаны жеп алдың деп биз мугалимдерди жаман көрөбүз. Мугалимдер айтат, силердин акчаңардан бизге болбогон эле акча бөлүнөт. Айына 900 сом берет, же болбосо 1000 сом берет. Силердин анчалык акчаңарды биз көрбөйбүз, билбейбиз. 1 сомуна чейин калтырбай биз директорго өткөрүп беребиз дейт. Акчаны ким чогултат? Мугалимдер чогултабы? Биз акчаны мугалимдер чогултат, өздөрүнүн тетради бар, ведомость. Ошого чогултат дагы, ошол боюнча мектептин бухгалтерине өткөрүп берет. Эмне үчүн бухгалтерияга барып төлөбөйсүңөр? Эмне үчүн мугалимге бериш керек? Билбейм, ошондой болуп калганы мага да кызык да. Биз жаңы келгенибизде ушундай төлөйсүңөр деди. Төлөшүбүз керек экен деп эле төлөп эле жүрдүк. Анан акырында мынтип карасак, күндөн күнгө акча чогулткан көбөйүп баштады. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы деп ага 200 сомдон чогулттук. Өзүнчө бул ремонтко деп. Эшиктин мектептин алдын скверин былтыр эле жасады, ага чейин ачылып чачылып эле турган. Андан кийин Толгон айдын эстелиги бар, ошол жерге да бир нерсе жасашыбыз керек деди. Айтматовдун чармасындагы Толгон айдын. Ага да макул деп чыгарып бердик. Актовый залды жасашыбыз керек деди, ага да чыгарып бердик акча. Дагы өзүнчө. Улам чыгарабыз, бирок ошол акчалар негедир жана аудитордук отчетто көргөзүлгөн эмес.
Мектеп ала отчетты жазган эмес, окуучулардан ушунча акча өзүнчө бөлүнүп түшкөн деп акчаны көргөзгөн эмес. Ал жөн гана жанагы биз айына берип аткан 500 сомду гана көргөзүп жазган да. Калган акчалар эч жака жазылбайт экен. Жок, Жанагы мугалимге берген акча үчүн силерге квитанция береби? Жок, берилген эмес. Канча жылдан бери берилген эмес. Мындан 5 жылга чейин 350 сомдон төлөнчү. Азыр 5 жыл, быйыл 5-чи жыл 500 сомдон ай сайын төлөйбүз. Тамакты 2-чи жыл болду, 200 сомдон өзүнчө аны да киргизип койду. Жанагы коммерциялык класстар, анан заочный класстар дегендерге лицензияны ким берет экен? Лицензияны Минобразование берет, билим берүү министрлиги. Ошондой бар бекен мыйзамда? Мектепте, орто мектепте заочный окуса болот деген. Заочный окуса болот деген ошону көрө албадым, бирок алар заочный деп азыр өздөрү айтып жүргөнү менен алар документте жазылып турат да, балдар окуп атат деп. Жөнөкөй катардагы окуучу катары жазылып турат ал журналда. Демек документтерди жөнөкөй эле окуучу, чындыгында заочный. Ушундай болуп атат. Заочный. А берки коммерциялыкчы? Коммерциялыктар алар коммерческий класс деп эле, экспериментальный класс. Документтерде эксперименталдык класс, олимпийский класс деп жазылып турат. Олимпийский. Ага дагы билим берүү министрлиги лицензияны берген үчүн ачып атат да. Эмне себептен мамлекеттик мекеменин мектептин ичинде ошондой коммерциялык класстар болуш керек. Ага ким берет лицензияны? Ага билим берүү министрлиги берет. Жөндөн эле ал бербесе керек. Себеби дегенде ал акчага ал өздөрү да кызыктар. Ошондуктан келет дагы жанагы эле кайталай турган сөз, бир директорго алы жетпейт. Өздөрүнчө булар цепочка болуп калганда, анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул бир эле биздин мектеп эмес, шаардагы Кыргызстан боюнча мектептердин директорлори өзүнчө бир сетевой маркетинг сыяктуу неме ачып алган. Бул кандай? Банкрот болбой турган бизнес. Ал акча кайдан түшөт? Ата-энелерден түшөт. Аны акчаны ким тарабынан алынат? Окуучулар тарабынан. Булар банкрот болбойт. Бизнеси жүрө берет, акча түшө берет. Өзүнчө бир аябай кирешелүү бизнеске айланткан. Мындайча караганда, биз жанагы акча берип атканда квитанция берилбейт деп атпайбызбы? Ал квитанция бербеген ал эч нерсени чечпейт. Банкка барып ошол акчаны төлөсөң деле, ошол эле директордун чөнтөгүнө түшөт. Ошол эле орун басар жанагы району, ошол эле министрге баары чогуу жешет. Колуна берсең деле ошол эле көрүнүш. Болгону аны мыйзамдаштырып алган банкка төлөш керек деп. Ошентип мындай көп немелге болуп атпайбы? Жогорку кеңеште дагы, башка бир министрликте дагы мунун баарын мыйзамдаштыралы, баары бир төлөп атат, мыйзамдуу болсун деп. Аны ким көзөмөлдөйт? Мен мисалы үчүн ошону эң туура эмес көрөм. Себеби дегенде бул мамлекетти жок кылыш үчүн андагы адамдарды билимсиз, сабатсыз кылыш керек. Ушунда да ата тегин билбесе, өзүнүн тарыхын билбесе, бул адам баласы барып жоголот да. Сен ким экениңди билбесе, мен мисалы үчүн өзүм ата тегимди, кайда туулганым, атам ким, жет атам ким билбесе, мен тарыхымды билбеген адам болом да. Эртең күнү менин балдарым окубай калса, бул акча төлөгөн андай мындай менен, мисалы үчүн эртеңки күнүнө эч ким гарантия бере албайт да, кепилдик бере албайт. Эртеңки күнү эмне болорун. Акчаны төлөй албай, балдар окубай калат бара-бара. Азыр андай балдар абдан көп. Анан кийин жана бир класста көбүрөөк акча төлөп ала балдарга башкача мамиле кылат. Мугалимдер дагы азыр ушундай бир психологиясы ошого бурулуп калган. Ким акча төлөсө ошол балага жакшы баа коет дагы, бирок баланын мээсинде эч нерсе жок. Аны ойлонгон жок. Баары бир жөн эле цифраны коет, 5, 4, 5. Жакшы билип турса дагы тиги баланы басып коет. Ага 3, 4 деген. Көрдүңөрбү? Бул жерде мугалимдер, билим берүү министрлиги дагы бул балдарды келечек муунду талкалап атышат. Эртеңки күнү өзүңдү сабатсыз болсоң, балдарың эч нерсе билбесе, мамлекет кайда барат? Коррупцияга малынган боюнча чөгүп кетет. Жана суунун үстүнө бир кеме болуп турабыз азыр. Мындай толкундун арасындагычы Кыргызстан ушундай болуп турат да. Мен ушундай элестетем билимден келдин. Себеби дегенде акчасы барлар Америкадан окутуп келет балдарын, депутаттар, чоңдор. Эмне үчүн ошолор Кыргызстанда окутса болбойт? Эмне үчүн ошолор өздөрү бир үлгү болсо болбойт? Эмне үчүн ошол эле чоңдун балдары же болбосо депутат, министрдин балдары катардагы бала катары бир аскерге барса болбойт? Эмне себептен? Буга өздөрү да эч ким жооп бере албайт, бийлик. Себеби дегенде алар өздөрү Кыргызстандын келечегин көрө алышпайт.
Ошондуктан канча деген китептерден жана туура эмес басылып атпайбы, азыр электрондук мындай китептер дагы ката менен эме болуп атат. Ошо кош көңүлдүк менен эме болуп атат да, мындай көңүл бурбай жатышат. Эмне себептен? Кызыккан киши болгон жок. Эгерде биз окуй турган жана балдар келечек муунда кичинекей бөбөктөр окуй турган китепте туура эмес жазылып аткан болсо, ошондой эле жазылып атат деп балдар окуй берет да. Эртеңки күнү башка жака барса ал уят болот. Эмне десе мен китептен карап окуганмын дейт да. Туурабы? Китептеги нерсени биз илгертен баштап көнүп калганбыз. Китептеги жазылган сөз бул туура деп. Ар ким ошентип ойлойт. Ооба, ар ким ошентип ойлойт. Китептин ичиндеги туура эмести ал мугалим, мыкты мугалим гана билбесе, азыркы жаш бүтүп келген мугалимдер ошол эле китептегин ошол боюнча көздөн, алар өздөрү да билбейт. Себеби жанагындай заочный класстардан, заочный университеттен бүтүп келген, айла жоктон турмушка чыккандан кийин иштеш керек. Эмне десе мамлекеттен эптеп айлык алып коюш керек. Болгон эле жашоо ушундай болуп калды. Биздин убактыбыз бүтүп калыптыр. 30 мүнөт болуп кеттир. Абдан чоң маселелер бул баягы жалаң эле билим берүүдө эмес, жанагы тартип коргоо органдарында ушундай болуп атпайбы, милицияда жана айтат эмеспи, көчөдө турган ГАИнин кызматкерлери акча чогултат, анан бөлүшөт жанагы тепкич менен деп өзүнүн чоңуна, алар башкалардан чогултуп, андан чоңулорго медицинада деле ошондой болуп калбадыбы, жанагы мамлекеттик ооруканаларда коммерциялык кызмат деп коет, анан мектепте жанагыдай жөнөкөй мамлекеттик мектепте коммерциялык класс, андан тышкары андан алдаганча көп акча төлөгөн заочный класс дегендер болуп атса, ошол эле учурда алардын сапаты, билим берген билиминин сапаты айырмасы жок болсо, 8000 төлөйсүңбү, 1000 төлөйсүңбү, төлөбөйсүңбү, баары бир болгондо бул кандай бир, мен билбейм кандай бул система болуп калган. Силер жанагыдай Финполго кайрылып, өзүңөр эч кимге көз каранды эмес жана аудит кылганыңар жакшы, балким ушунун мисалы менен башкалар дагы ойгонот жана бир нерсе кыла баштайт, бир кыймылдай баштайт. Анткени булар мамлекеттин ичинде өзүнчө мамлекет сыяктуу болуп алгандай болуп атат. Ушундайбы? Туура. Бул мамлекеттин ичиндеги өзүнчө бир мамлекет түзүп алышканда, коррупция деген мамлекеттин аты. Азыр бизди колдогондор абдан көп. Жерлерде, мисалы үчүн мен кече эле сүйлөштүм, Жалал Абадта, Көлдө, Чолпон Ата, Бишкектин бир канча мектептери менен биз күндө байланышып турабыз. Сайттардан болобу, кайсы эмнеден болбосун, ушундай болуп атат. Малацы, силердин мектебиңерди көрүп биз дагы ушундай демеге жетели деп атабыз дейт. Бирок элдин баарын таң калтырган бир эле нерсе, алар жылына 500 сом төлөгөн мектептер бар экен, 200 сом төлөгөн мектептер бар экен. Жылына бул фонд деп. Бир жылда 200 сом. Айда эмес. Жок, бир жылда 200 сом же болбосо 500 сомго жетпеген акча. Ошолор түшүнбөй мынтип сурап атат да, силер эмне кызылдайсыңар? 500 сомду бир жылда берип койгула, ал эч нерсе болбойт. Мен айтам, жок, сиздер туура эмес түшүнүп алдыңыздар. Биз айына 500 сомдон 700 сомун төлөйсүк. Ал мектепти анда алтын менен жалатып койсо дагы кем мындай неме болбойт дейт да. Бардыгычы алтын менен жалатып коюш керек. Балдарды башкача окутуш керек дейт. Тилекке каршы бизде андай болбой калды. Убактыбыз бүтүп калыптыр. Мен сиздерге ийгилик каалайм. Ушундай жанагыдай граждандык сезимиңер менен, жанагыдай демиңер менен ушундай аягына чыгып, кандайдыр бир жок дегенде бир кандайдыр бир деңгээлдеги тартип орнотсоңор деп. Кудай буйруса. Рахмат бизге. Бизде конокто Чынара Апеева болду. Новопавловка айылынын тургуну, 2 кызы ошол мектепте окуйт жана жанагыдай мектепке төлөгөн акчаларды текшерүүгө катышып жаткан активист. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.